Апта ичиндеги маанилүү жаңылыктар, студияда Диана Нурлан кызы. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинде колледждин студенттери үчүн ачык эшиктер күнү өткөрүлдү. Иш-чара зордук зомбулуксуз 16 күн жалпы республикалык акциянын алкагында өткөрүлүп, 200дөн ашык өспүрүмдү чогултуп, аларга укук коргоо органдарынын иши менен жакындан таанышууга, ошондой эле азыркы коомдогу зомбулукка каршы күрөштүн мааниси жөнүндө билүүгө сейрек мүмкүнчүлүк түзүлдү. Уюштуруучулар жаштардын укуктук сабаттуулугун жогорулатууга, мыйзамды урматтоого, ошондой эле укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин кесибине кызыгуусун арттырууга багытталган мазмундуу жана тарбиялык программа даярдашкан. Конокторго Ички иштер министрлиги тарабынан калыбына келтирилген Дзержинский атындагы жаңыланган сейил багына баруу мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Өспүрүмдөр үчүн көргөзмө уюштурулуп, анда мурда милиция колдонгон ретро унаалар жана ыкчам иште активдүү колдонулган заманбап унаалар көрсөтүлдү. Ички иштер министрлигинин ыкчам чара көрүү борборуна, басма сөз кызматына жана криминалистикалык кызматына экскурсия уюштурулду. Чогулгандардын алдында Ички иштер министринин орун басары, милициянын генерал-майору Октябрь Урманбетов куттуктоо сөзүн сүйлөп, жаштарга милициянын милдеттерин жакшыраак түшүнүүгө, укук коргоо органдарына болгон ишенимди бекемдөөгө жана бул жаатта кесип тандоого дем берген мындай иш-чаралардын маанилүүлүгүн баса белгиледи. Иш-чара өспүрүмдөргө жакшы таасир калтырып, милициянын ишинин маанилүүлүгүн жакшыраак түшүнүүгө шарт түздү. 2024-жылдын 4-декабрь күнү Ички иштер министрлигинин 2 айлык иш мерчеминде көрсөтүлгөн улуттук пландын негизинде укук бузуулардын алдын алуу, кылмыштарды болтурбоо, элге сервистик тейлөөнү күчөтүү жана Ички иштер министри милициянын генерал-лейтенанты Улан Ниязбековдун талаптарын аткаруу максатында Ички иштер министрлигинин күзөт кызматы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү үчүн ачык эшиктер күнүн өткөрдү. Иш-чаранын жүрүшүндө коноктор күзөт кызматынын заманбап техникалык каражаттары жана иштөө өзгөчөлүктөрү менен таанышып, борборлоштурулган тейлөө пультунун мүмкүнчүлүктөрүн жана кармоо топторунун ишин көрсөткөн презентацияларга катышты. Конокторго күзөт кызматкерлери укук бузуулардын алдын алуу жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн басып алуу топтору жана башка бөлүмдөр менен кантип кызматташып жаткандыгын көрсөтүштү. Техникалык көрсөтмөлөрдөн тышкары иш-чаранын катышуучулары күзөт кызматынын ишин мындан ары өркүндөтүү, жаңы технологияларды киргизүү жана борбор калаада жана бүткүл өлкө боюнча коопсуздук деңгээлин жогорулатуу маселелерин талкуулашты. Заманбап тынчтыкты сактоонун эң популярдуу өнүгүп жаткан институттарынын бири болуп, Бириккен Улуттар уюмунун полиция компоненти саналат. Анын курамында тынчтыкты сактоого жөнөтүлгөн укук коргоо органдарынын кызматкерлери кирет. Бул сынакка Кыргызстандын Ички иштер министрлигинин кызматкерлери да катышууда. Кыргыз өлкөсү Түштүк Суданга келген башка эл аралык полиция кызматкерлери сыяктуу эле жарандарды физикалык зомбулук коркунучтарын коргоо, адам укуктарынын бузулушун, эл аралык укуктун бузулушун аныктоо жана каттоо, гуманитардык жардамды коопсуз жеткирүүгө көмөктөшүү менен коюлган милдеттерди так аткарат. Белгилей кетсек, бизден барган кызматкерлер өздөрүнө коюлган тапшырмаларды кынтыксыз аткаруу менен жүктөлгөн милдеттерди ийгиликтүү аткарып жатышат. Азыркы учурда Бириккен Улуттар уюмунун тынчтык орнотуу операцияларына ички иштер органдарынын кызматкерлеринин конкурстук тандоону улантып жаткандыгын билдиребиз. Бириккен Улуттар уюмунун бейпилдик миссиясына кирүү үчүн ички иштер органдарында 7 жылдан кем эмес кынтыксыз кызмат өтөө, чет тилдерди эркин билүү менен спортту сүйгөндөр жана унааны кесипкөй айдай билүү керек. Документтер 2024-жылдын 27 декабрына чейин кабыл алынат. 2024 жылдын 14 апрель күнү болжол менен саат 4:00 чамасында Ош шаарынын тургуну 1985 жылы туулган Н.А. аттуу жарандын Toyota Camry үлгүсүндөгү унаасынын терезесин сындырып, ичиндеги капчыгы менен паспортун, айдоочулук куөлүгүн жана ошондой эле банк карталары менен 10 000 сом акчасын жана аялына тиешелүү болгон буюмдарын урдап кеткен. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, милиция кызматкерлери тарабынан ыкчам иш-чараларды жүргүзүү учурунда жогорудагы кылмыш ишине шектүү катары издөөдө жүргөн Жалал Абад облусунун тургуну 2001 жылы туулган мурда уурулук кылмыштары боюнча бир нече жолу соттолгон А.М. аттуу жаран экендиги аныкталып, Бишкек шаарынын аймагында кармалган. Мындан сырткары жүргүзүлгөн ыкчам иш-аракеттердин негизинде кармалган шектүү тарабынан башка аймактарда дагы уурулук фактыларына тиешеси бар экендиги териштирилип, азыркы учурда шектүү А.М. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Апта ичиндеги маанилүү жаңылыктар болду. Ички иштер министрлиги, Диана Нурлан кызы.